Азимжан Аскаровдун сотуна Британия, Германия жана Франция элчиликтеринин өкүлдөрү, Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышты. Жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши боюнча Жалал Абад облустук сотунун 2010 жылдагы жана жогорку соттун 2011 жылдагы чечимин жокко чыгарып, бул ишти Чүй облустук сотуна кайра кароо үчүн жиберди. Жазып иш жаңыдан апелляциялык тартипте кароо үчүн Чүй облустук сотуна жиберилсин. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Токтаковдун арыздары жарым жартылай канааттандырылсын, анықтама акыркы таптанууга жатпайт. Ушу менен соттук отурум жаапты берилди. Бириккен Улуттар уюмунун Адам укуктары боюнча комитети 2016 жылдын 21 апрелиндеги чыгарган чечиминде Азимжан Аскаров кыйноолорго жана ырайымсыз мамилеге туш болгонун билдирген. Ушул себептен улам жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деп бул ишти кайра кароону баштаган. Адвокат Нурбек Токтакунов Аскаровду күнөөлөгөн далилдердин баары мыйзамсыз жол менен алынганын, бүгүнкү сот чечимине нааразы экенин айтты. Сегодняшний процесс должен быть по поводу того, как мы будем исполнять. Жогорку сот жана башкы прокуратура бүгүнкү сот процессин түшүнбөй жатат. Бириккен Улуттар уюмунун Адам укуктары боюнча комитетинин чечимин аткарып, ак жеринен абакта жаткан Аскаровду токтоосуз бошотушу керек болчу. Жогорку сот Азимжан Аскаровдун ишин кароодо компетентсиздигин көрсөттү. Бул биздин өлкөдө сот системасынын чабал иштегенинен кабар берет. Ужасающую некомпетентность. Кечээ соттук териштирүү жабырлануучу тараптын келбей калгандыгына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган эле. Жабырланган тарап бүгүн сотто катышып, аларга да сөз берилди. Соттун жүрүшү чыңалуу менен өтүп, жабырланган тарап Аскаровдун акталышына каршылыгын билдирди. Азимжан Аскаровду чыгарып атса, өлүм жазасына кеткен Батукаевди чыгарып атса, анда бүтүн өлүм жазасына кеткендердин сотун кайра карай берсин. Кайра карай берсин, чыгарып салсын бар жогун жанда. Анда бул кандай деген мамлекет болду? Сот жүрүшүндө прокурорлор Азимжан Аскаров кыйноолорго алынганы тууралуу дооматтар далилденбегенин белгилешип, аны камактан бошотпоону соттон өтүндү. Ал эми соттук жараянга катышкан көз карандысыз эксперттер сот иши мыйзам чегинде өткөнүн айтып жатышат. Жогорку сот ошол карады, жагдайларды баягы жарым жартылдай признали, что вот кээ бир жактары изилденбей калган деп. Ошон үчүн кийинки сотко Чүй областык сотуна жөнөттү. Толук изилденсин деп кайра. Азимжан Аскаров 2010 жылдагы коогалаңды уюштурууга тийиштиги бар жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүргөн деген негиз менен жогорку сот тарабынан өмүр бою абак жазасына кесилген. Бирок Аскаров азыркыга чейин өзүнө коюлган күнөөнү четке кагып келет.